вассалату вассаламу аля расулилля. Адал менен арамды ажыратып, жана баяндап берген Алла Таалага чексиз шүгүрлөр болсун. Сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга Алла Тааланын саламы жана салаваттар болсун. Биз бүгүн буйрса адал арам темасында сөз кылабыз. Биздин динибиз бардык адамзаттын ушул жашоодо кандай бактылуу жашайт, эгер бактылуу ошол эрежеликти сактап, пайгамбарыбыз көрсөткөн, Алла Таала өзүнүн Кур'ан-ы Каримде көрсөткөн негиздерде жашаган болсок, Алла Таала сөзсүз түрдө биз бул дүйнөдө дагы, ахиретте дагы Алла Тааланын ыраазычылыгына жеткенге себепчи болобуз. Биздин динибиз бардык нерсени көрсөткөн. Биз ошо Кудай Таалага кантип жалбаруудан баштап, эмне тамактанабыз, кандай тамактанабыз, ошондой эле тетиги саясий, мамлекеттик, өлкөлөр аралык мамилелерге чейин бардыгын көрсөтүп берген. Биздин динибиз бизге ушундай жол көрсөтөт, маалымдайт. Биз каалаган нерсени жей албайбыз. Кур'ан-ы Каримде так ачык, айкын көрсөткөн. Кайсы нерселерди жесе адал, кайсы нерселерди жесе арам боло турган. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мындай хадиси бар. Айюханнас, инналлаха таййибун, ла якбалу илля таййиба. Ва инналлаха амарал муъминина бима амара бихил мурсалин. Ой, адамдар, маниси, Алла Таала бул таза, аруу зат. Ал таза гана нерсени кабыл алат. Ва инналлаха амарал муъминин, Алла Таала элчилерге эмнени буйруган болсо, силерге дагы ошол нерсени буйруду дейт. Факол, я айюхар русулу, кулу минат таййибати ва амалу салиха, инни бима та'малуна алим. Аяттын мааниси, о элчилер, силер таза адал нерселерди жегиле. Жана жакшы иштерди, изги иштерди, амалдарды кылгыла. Мен силердин кылган нерселериңерди билүүчүмүн деп Алла Таала өзүнүн Муъминин сүрөсүндө сыпаттайт. Башка бир аятта Алла Таала айтат: Я айюхаллазина аману кулу мин таййибати ма разакнакум вашкуру лиллахи ин кунтум ияху та'будун. Бул аяттын мааниси: о иман келтиргендер, силер мен силерге рызкы кылып берген таза нерселерден жегиле дейт. Силер Алла Таалага сыйынган болсоңор, ибадат кылган болсоңор, бир гана Аллага, анда силер Аллага шүгүр келтиргиле деген аятты айтат. Бул ушул аят ушул Бакара сүрөсүндө келет, 172 аятта. Кийин бул жерде ошол бир адамдын сапарга кеткен турасында бул хадисте баяндалат. Эгер биз бул турасында айта турган болсок, кийин бир адам чачы үксүйгөн, чаңдаган, сапарда чогок узак сапарда жүрүп, колун асманга көтөрүп, Алла Таалага жалбарат. О Раббим деп жалбарат да. Бирок анын жегени арам, ичкени арам, кийгени арам, арам менен чоңойгон. Анан кантип мындай адамдын дуасы кабыл болсун деп бул Муслимде келген хадис жыйынтыкталат. Бул жерде Алла Таала таза, аруу зат деп айткандын мааниси хадистеги. Биз ошол кайрымдуулук иштерди, сооп иштерди кылабыз. Ошол нерсе бул таза булактан, таза эмгек менен, таза мындай жол менен табылган каражат болуш керек. Ошондой гана Алла Таала ошол биз берген кайрымдуулукту, садаканын кабыл алып, сообун эселеп берет. Ал эми бирөөнүн, мисалы үчүн, туура эмес жол менен Кудай Таала тыйган, мисалы үчүн, паракорлук, жемкорлук, бирөөнүн мал мүлкүн тартып алып, ушундай жолдор менен таап алган акчаны, каражатты садака
кыла турган болсо, Алла Таала кабыл албайм деп бул жерде пайгамбарыбыз сыпаттаган. Ошондуктан өтө маанилүү. Бул жерде аз болсо дагы биздин ошол берген садакабыз, кайрымдуулугубуз аз болсо дагы чын көңүлдөн, ыхлас менен, ошо таза эмгек менен, таза жол менен, адал жол менен табылган садака боло турган болсо, Кудай Таала буйрса кабыл кылат. Ошондой эле бул таза дей турган, таза дегенде, ошо тазаны кабыл алат дегенде, бул жерде дагы бир эске алып койчу нерсе, эл көрсүн, эл уксун, мен ушундай кыйынмын, мен ушундай берешенмин деген бир көрүнүштөрдөн дагы этият болуп бергенибиз жакшы болот. Адал арам туурасында дагы бир Кур'ан-ы Каримдеги аятка токтоло турган болсок, Алла Таала силерге аларга адал нерселерди, таза нерселерди адал кылып койду деп Аараф сүрөсүндө айтылат. Ошондой эле башка дагы Кур'ан-ы Каримде аяттар бар. Демек, сөзүбүздүн башында айткандай, бул жашоодо, сына жашоосунда бизде Кудай Таала көп нерсени жараткан, бирок ошонун ичинде адалы бар, арамы дагы бар. Ошондуктан биз адалын издеп, ошо адалын тамактанганга аракет кылабыз. Бул жерде биз мисалы үчүн жаныбарларга, малдарга токтоло турган болсок, Алла Таала эмне дейт? Вакад фассала лакум ма харрама алейкум деп Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айткан. Силерге эмнелер арам болгонун ачыктап баяндап берген Кур'ан-ы Каримде. Ошондой эле пайгамбарыбыз дагы айткан бул туурасында. Мисалы үчүн, ошол айванаттар туурасында айта турган болсок, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям наха Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям ан акли кулли зи набин минас сиба. Мисалы үчүн, жаныбарлардын түрлөрү бар. Ошонун ичинен жырткычтар туурасында пайгамбарыбыздын ушул хадисинин негизинде тыюу салынат. Жырткыч дегенде эмне? Бул жерде ошол иттен баштап сүлөөсүн, арыстан, жолборс деги кандай, ошол аю, кандай бир кол сала турган жырткыч жаныбарлар болсун, мунун бардыгы ушу пайгамбарыбыздын хадисинин негизинде улардын этин жегенден тыюу салынат. Бул тарасында да бир топ хадистер келет, башка мындай риваяттары бираз өзгөрүлүп, бирок жалпы маанисинен ушул жырткыч жаныбарлар туурасында айткан пайгамбарыбыздын ушундай хадистери бар. Андан кийин бул жырткыч, ошондой эле бир уулу, кандай десем, мындай таза эмес дагы жандыктар бар да. Бул жаныбарлардын арасында да болушу мүмкүн, ошондой эле куштардын арасында болушу мүмкүн. Ошондой эле мисалы үчүн куштар туурасында айта турган болсок, ошол пайгамбарыбыздын ошол жырткыч алгыр куштардын этин жегенден тыйган. Алгыр куштар дей турган болсок, бизге бул жерде биз эмнени түшүнөбүз? Алгыр куш дегенде ошол ителги, куш, бүркүт, таз жору жана башка ошо окшогон жаныбарлар дагы тыюу салынат булардын этин жегенден. Ошондой эле куш дегенде жанакындай жийиркеништүү, таза нерселерди жебеген дагы куштар бар. Мисалы үчүн жарганат, ошондой жанакы өлүктү жеген, бир таза эмес, ошо нажас, кир заттарды жеген куштар дагы бар. Ошолордун этин жегенден дагы тыюу салынат. Ошондой эле буга кошумча сууда жана кургакта жүргөн дагы жаныбарлар бар. Буларга кайсылар кирет? Мисалы үчүн жылан кирет, ташбака кирет, мисалы үчүн крокодил дагы болуп калышы мүмкүн. Ушундай жандыктардын бардыгы булардын дагы этин жегенге болбойт. Ошондой эле мисалы үчүн суу жаныбарларына туурасында айта турган болсок, суу жаныбарлары биздин Ханафи мазхабында бир гана балык, бул адал. Ал эми башка, мисалы үчүн краб, осьминог, моллюска жана башка ошол деңизде жашаган жандыктар
жегенге болбойт. Ошондуктан бул дагы маанилүү. Бирок кээ бир учурларда болуп калышы мүмкүн. Эми бул дагы биз динибизди жеткизүү, маалымат карата биз айтып коюшубуз керек, жеткизип коюшубуз керек. Ошондуктан бул жаатка дагы биз маани берип, көңүл бурушубуз керек. Ошондой эле мисалы үчүн эшек туурасында Кур'ан-ы Каримде айтылган эмес, бирок бул пайгамбарыбыздын куттуу хадистеринде айтылган. Ошол Хайбар окуясында пайгамбарыбыз ошол эшектин этинен тыйган. Ошондуктан бул дагы кирет, ошондой эле качыр дагы кирет. Ошондуктан мындай нерселерден алыс болушубуз керек. Албетте, бул жерде жаныбар дегенде туура. Эң биринчи эле бул жерде арам дегенде баардык эле мусулмандардын оюна кайсыны жегенге болбойт дегенде чочконун эти кирет. Чочко дегенде бул үйдө багылган чочко болсун, бул тоодо жүргөн каман болсун, айырмасы жок. Бул баары бир чочко. Ошондуктан мун толук арамда мындай заттардан алыс болушубуз керек. Ошондой эле арамдардын ошо категориясына дагы кайсылар кирет? Мисалы үчүн курт кумурскалардын түрлөрү. Хашарат деп коет арабчасы. Мунун баардыгы кирет. Кандай гана болбосун. Ошол дегиле ошол жер бетинде кандай ошо курт кумурскалардын бир түрлөрү бар, баардыгы кирет. Караңыздарчы, биздин динибиз баардык нерсени ушинтип бөлүп, баяндап берип атат да. Демек биз баардык эле каалаган нерсемди кылам деген мусулманда жок андай түшүнүк. Кыла турган нерсе бар, жей турган нерсе бар, жебей турган нерсе бар. Ошондуктан бул адал арам маселеси ар бир мусулман үчүн бул принципиалдуу маселе болуп эсептелет. Өзөктүү мындай негизги маселе болуп эсептелет. Бул жөн эле бир адамдын каалоосу, менин баягы табитим эмес. Бул динибиз ушундай буйруйт. Мисалы үчүн ошол мал туурасында айтып атабыз. Мал туурасында дагы биз кандай ошол туура эле адам, туура эле мал, жакшы эле турган эле мал арам да болуп калышы мүмкүн да. Аны Кур'ан-ы Каримде дагы эскерткен. Мисалы үчүн Алла Таала Хурримат алейкумул майтату ва даму ва лахмул хинзири ва ма ухилля ли гайриллахи би деп бул аяттын мааниси мындай. Алла Таала силерге өлүмтүктү арам кылды дейт. Өлүмтүктүн түрлөрү бар. Ошол аятта дагы уландысы айтылат. Мисалы үчүн таптынакай коюңуз бар, уюңуз бар, малыңыз бар. Бир маалда ал кулап түшөт, тоодон, аскадан, бир же болсо сууга түшөт, же болбосо сүзүшөт, же болбосо мууну бөлөт. Деги эле ушул мууздалбай жаны чыккан болсо, өлүп калган болсо, кандай гана ал сонун жакшы семиз мал болсо дагы бул арам болуп калат. Ошондуктан кээ бир учурларда биздин кээ бир туугандар ошол көп малды айдап кайтарып жүргөн чабандар ушул малым жөн ыргытылып кетпесин деп ушундай учурлар болот да. Берип салат, же болбосо жеп салышат. Мындай болбойт. Кээде ошол бир жакшы турган малы муздалбастан өлүп, бисмилля Аллаху акбар деп муздалбастан өлүп, жаны чыгат дагы, анан кой, муну мен барып колбасный цехке өткөзүп салайын дейт. Жана башка бир түрлөрүн кылайын дейт, өткөзүп, акча таап коеюн дейт, бекер кетпесин дейт. Жок, бир тууганым. Мындай мал өлгөндөн кийин толук бойдон бул арам болду. Муну барып көмүп, баягы алыс жерге барып ыргытыш керек. Болду. Анан анын артынан пайда көрөм деген бул Кудай Таалага жакпаган иш. Анан малдар туурасында айтып атабыз. Бул жерде союу маселесине, мууздоо маселесине да токтолушубуз керек. Тактап айтканда, эки абал бар ошо мууздоодо. Бул биринчиси ыктыярдуу абал, бул жөнөкөй абал, экинчиси болсо бул зарыл болгон абал. Ыктыярдуу абал дегенде кандай?
Жөнөкөй учурда кадимкиде үйдө турабыз. Сиз келип коюңузду, малыңызды алып келип мууздайсыз. Бисмилля Аллаху акбар деп айтуу бул дагы маанилүү. Бисмилля Аллаху акбар деп мууздайсыз. Бул кадимки жөнөкөй ыктыярдуу абал. Экинчи абал бул зарыл абал. Кандай болот? Бул сиздин малыңыз бир чуңкурга түшүп кетти, кудукка. Сиз эми барып мойнунан мууздайын дегенче жаны чыгып кетет. Ошондо сиз курч бычагыңызды алып, денесинен кайсы бир жеринен кан чыгарасыз. Ошол учурда бул малыңыз адал болуп эсептелинет. Сиз мойнунан мууздабасаңыз дагы. Ошондуктан бул дагы эске алынчу маселе. Бизде коомчулукта бата кылып соет. Бул жакшы нерсе. Бирок мууздап аткан адам сөзсүз түрдө бисмиллахи Аллаху акбар деп ошо мууздап аткан учурда айтуусу керек. Сөзсүз. Кээ бир учурлар болот. Ошол адам малды унутуп айтпай коет. Ошо бисмилланы унутуп айтпай калат. Бирок анын дилинде бар. Бул кечиримдүү. Себеби динибиз айтат, ошол кечирип унутуп калгандыктан анын дилинде бар болчу, бул эсептелинет. Мунун мууздаган малы, сойгон малы адал деп эсептейт. Ал эми бир учур болот, атайлап айтпай койгон учур болот. Мындай учурда биз сөзсүз түрдө андай этти жегенден алыс болушубуз керек. Себеби жакып шынакай турган бисмилля Аллаху акбар деп соя турган жерде атайлап бул айтпай коет. Ошондуктан бул таза малды дагы ошондой биз өкүмүн бузуп коюшубуз ыктымал. Ошондуктан буга дагы маани берип биз көңүл бурушубуз керек. Анан дагы бул жерде ушул малга байланыштуу болуп аткандан кийин биз аң уулоо маселесине да токтолушубуз керек. Себеби бул жерде дагы маанилүү да. Себеби аң уулоонун түрлөрү бар. Мисалы үчүн кээ бирөө ити менен аң уулайт, же кушу менен, же болбосо ошол мылтыгы менен аң уулайт. Ошо мылтыгы менен чыккан адам сөз түрдө ошол атып жатканда ошол жаныбарды бисмилля Аллаху акбар деп айтуусу керек. Бул бир. Ал эми ошол кушун учуруп жатканда, же болбосо итин агытып жатканда ошол мергенчи сөз түрдө ошол бисмилля Аллаху акбар деп узатыш керек да, кой бериш керек. Анан бирок бул жерде ошол ити, кушу бул үйрөтүлгөн болуш керек. Жон ал өзү эле барып кармап албастан, ал ошол үйрөтүлгөн ит болуш керек. Айтканда барып, токто дегенде токтоп, чакырганда мисалы үчүн куш келе турган, салганда бара турган куш болуш керек. Ошондуктан туугандарым, ушул адал арам маселесине биз өтө маани берели. Себеби мен сөзүмдүн башында айттым, биздин динибиз бардык нерсени көрсөткөн. Биздин бактылуу жашообуз качан болот? Качан биз Алла Тааланын Кур'ан-ы Кариминде көрсөтүлгөн аяттарга амал кылсак, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын көрсөткөн хадистеринин негизинде жашасак, ошондо биздин жашообуз буюрса жакшы нукта болот. Жашообуз жакшы жашоодо жашайбыз. Ошондуктан келиңиздер бир туугандар, ушул аз да болсо айтылган сөзүбүзгө амал кылгандардан бололу. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.